Чет өлкөлүк, айрыкча орус номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу мөөнөтүнүн аякташы айдоочулардын нааразычылыгына жол ачты. Легалдаштыруунун мөөнөтү бүтөөр алдында орус номурлуу унаалардын узун кезеги техникалык кароодо жана транспорт каражаттарын каттоо бөлүмдөрүндө пайда болду. 1 октябрга чейин берилген убакыт аяктап, орус номурлуу унаалар да милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек деген маалыматты кеч уккан айдоочулар документ топтомок түгүл, төлөнүүчү сумманы чогултууга да жетишпей калышкан. Эми айдоочулар бийлик башындагыларга кайрылып, мөөнөттү декабрь айына чейин узартып берүүнү талап кылып жатышат. Бир чети бул жагдай мамлекеттик органдардын маалымдоо иши жетишсиз болгонунан кабар берип турат. Эгерде маалымат эртерээк жана жеткиликтүү формада берилсе, орус номурлуу унаалар менен мындай көйгөй жаралмак эмес. Ушундан улам айдоочулар мөөнөттү узартуу адилеттүү кадам болот деп эсептешет. Бирок тиешелүү органдар азырынча мындай демилгени колдоо боюнча чечим кабыл ала элек. Демек, бул маселе коомдук талкуунун негизги себепчилеринин бири бойдон кала берери айкын. Теманы Айбек Исабеков улантат. Эл төлөм дегенден кийин өткөзүп кое бербейби? 53 миңди алгандан кийин. Армения, Абхазия мисалы биз мамлекет катары тааныбайбыз деди. Ошолорду өткөзөт, российский номерлер кала берет деп ойлогом. Российский номер эски эле багыраган машина болчу. Башында ушу чөткө айтылган жок да российский номер дагы депчи. Ушу мөөнөттү 1-2 айга мында узартып бериңиздер. Эч кандай узартуу боюнча легалдаштыруунун бизге көрсөтмө болгон жок. Чет элдик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу иши 1 октябрда токтогон. Айтылган мөөнөттө Абхаз, Армян жана Орусиянын номуру менен жүргөн айдоочулар машиналарын мыйзамдаштырышы керек болчу. Бирок көпчүлүк бул процессти Абхаз, Армян автоунааларга гана тиешелүү деп түшүнүшүп, Орусиянын номуру менен жүргөндөр арасында мыйзамдаштыруу өнөктүгү кечиккен. Убакыт аз калган учурда Ош облусундагы техникалык кароодо жана транспорт каражаттарын каттоо бөлүмдөрүндө узун кезек жаралып, нааразычылыктар орун алган. 126 Honda Spark. Nereden durdular? 126 Honda Spark. Бизге өтө аз убакыт берилген да российский номерлергечи. Эртең уже акыркы срок бүтпөй калгандар ошончо жерде 200 адамдар өчүрөттө турат. Бирок бул жакшы деп атат. Кече 200 адамды өткөзгөн. Бүгүн деле азыр 200 канча жазылды. Анан бул жерде российский номерлер жалаң арзан номерлер да. Армения, Абхазия баягы миллиондуктар олар өткөздү. Российский номерлер хотя бы убактысын узартып бериш керек да. Биз ошону эле бийликтен суранабыз. Бирок мен да машинамды өткөргөнү келдим бул жерге. Убакыт аз болуп атат да. Биз башында түшүндүк боюнча Бишкекте Абхазия, Армения машиналарды рейд кылып стоянга алышкан да. Биз ойлогонбуз Россияныкына тийбейт деп. Анан кечеги мына акыркы айда уктук ушуну. Октябрга чейин өткөргүлө деп. Ошодон келебиз очерет, эми бардык эле жумушта, азыр бош адам жок. Жумуштан калбайт, 2 күн жооп сурасаң жумушуңан деле кое бербейт да. Анан келесиң очерет жумушка берейин деп кетесиң, ошентип эми акыркы күндө келип отурабыз эми азыр Канча күндөп кезекте турасыздар анан кийин? Унаада жатып атасыздар? 2-3 күндөн бери келип жатып аткандар бар. Жалаатта бир бала 4 күн жатып, 100-чү очередке түшүптү 4 күндө. Мында өздөрү жашаган аймагынан кезеги жетпей, Жалал-Абад облусунун Аксы, Каракөл, Ташкөмүр жана Кызыл Кыядан бери аргасыз Ош шаарына келип өткөрүү аракеттерин да көрүшкөн. Очерет көп да. Ошентип жүргөндөр көп. Ошондон жерде мындайлар көбөйүш керек. Жалаатта да экөө бар. Бирок Жалаатта бир 1000дей машина. Аяктан өтө албайсың. Негизи бул жерде биринчи техникалык кароо болот да. Мындан кийин номер алган бираз. Аякта өтөсүң, анан кийин эми билем успеть этебизби? Эртең бир күн убакыт калды. Азыр мындайда бул жерде 2 күн 3 күн күтүп калып атпайбы? Бул жак бүткөндөн кийин осмотрга барат. Осмотрда мен минимум өткөндө 17 саат күттүм. Мындайча айтканда 1 сутка күтүп салдым да. Осмотр бүткөндөн кийин оформление бар, ал жакта талонду дагы бир 4 саат 5 саат күтүп атабыз да. Ошого 2 күн мындай бир машинаны оформление кылыш үчүн 4 күн 5 күн жөн эле кетип калып атат да. Бул жакта очерет, ал жагында да очерет. Негизи кандай болду? Эмне үчүн эртерээк аракет кылбадыңыздар деген? Убакытты кыска кылып койду да бул жерде. Убакытты узагыраак кылса жакшы болот бергенде булар. Биз азыр Жалааттан келдик, Жалаатта өчүрт да. Азыр эми бүгүн акыркы күн дегенден айла жок Ошко келдик азыр. Түнү саат 2де келгенбиз, өчүрт күтүп турабыз азыр. Бүгүн бүтүрүп кетейин деп. Армян Абхаз деген 6 ай убакыт берген да мени. Анан 1 ай калганда орустарды да кошуп коюшту да. Орус жарандагы машиналардычы. Азыр ошол себептен российский машина көп болгон үчүн эл кыйналды да. Очередь региондордо бардык жерде очередь. Номер жетпейт. Штрафка кирсең же штрафың биле албайсың.
бирок мамлекет аракет кылып атат. Узартпаса болбойт бирок. Орус номурлуу автоунаа ээлери төлөмдүн кымбаттыгын да белгилешип, эски унаа айдагандар 50 000 төлөмдү аткаруу кыйын болуп жатканын да кошумчалашкан. Азыр лада өзү бир 70-80 миң турса, аны келип 53 миң, 54 миң өткөрбөйт. Матизлар 50 миңдик базар 50 миң. Убакыт бүтөрү менен Жалал-Абад жана Ош облустарынан келген айдоочулар 2 октябрда Манас шаарынын мэриясынын алдына чогулушту. Алардын баары Орусия номерлүү унаалардын ээлери болуп, унааларын каттоого жетишпей калганын айтышты. Бул нааразычылык мөөнөттүн кыска экенин жана айдоочуларга документтерди даярдоого жетиштүү убакыт берилбегенин айгиленет. Айдоочулар бийликтен мөөнөттү декабрь айына чейин узартууну талап кылышууда. Анткени көпчүлүк учурда акыркы маалыматтарды кеч алып, тиешелүү процедураларды аткара албай калышкан. Биз Өзгөндөн келдик. Каракулжа Өзгөндөн келдик. Оштон келген өзү. Ошо биздин максатыбыз эле бирөө, ушу 1-2 айга узартып берсе, шуларды өткөзүп алсак. Российский номер эски эле багыраган машина болчу. Анан балам өзү суу боюнча мэрияда иштейт. Колу бошой албай, очерутка барып жетише албай калды. Ошо российский номерди кыргыз номерине өткөрө албай калды да. Эми ошо үйдө айдалбай турат. Балам өзү иштейт. Менин атымда эле. Ошону сураныч силерден. Сиздерден ошо номерди жок дегенде мөөнөтүн узартып берсин. Чогулган жарандар башында легалдаштыруу иши Армения жана Абхазия номерлери үчүн гана деп ойлошкон. Бирок мөөнөт аяктоого 1 ай калганда Орус номерлүү унааларда 10-регион номерин алышы керектиги белгиленген. Жарандардын айтымында бул убакыт өтө кыска болуп, алар документтерди даярдоого жана төлөмдөрдү чогултууга жетишпей калган. Муну менен айдоочулар бийликтин маалымдоо системасындагы кемчилдиктерди жана мөөнөттүн практикалык жактан аз экенин көрсөтүшүүдө. Жакшы жыргалчылыктан российский номер алган эмес, эми арзаныраак деп алган. Анан көп эле миткече сүйлөшүп неме алдыр, такси кылат, ошо мен жанын багып бала чакаларын багышат. Туурабы? Анан азыр мит токтотуп койсок кандай болот? Ошон үчүн баары суранып атабыз да, ушуну чечип берсе, 1-2 чечип берсе, эч ким жок деп демеген жок, каршы болгон жок. Бу жерде деле вот акыркы ушу канча көп, ушу 1 айдан бери техосмотр деле аябай неме болду. 500 адам очередте турат, болгон 30-40 ашып кетсе 40 адам өтүп атты да. Көбүрөөк өтсө ham кичине успеть кылдык. Аяктан очеред турасың, анан Ревогага келип, ал жерде турасың. Жеткенде техкароодон өттүм. Өткөндөн кийин бул жакта база жабылды деп туруп өткөзбөй койду. Эл төлөм дегенден кийин өткөзүп кое бербейби? 53 миңди алгандан кийин. Төлөм деп аракет кылып аткандан кийин. Аракет кылып келдик, техкароодо бир жумалап жаттык. Бир эле шу Жалал-Абадта болгон экен техкароо. А башка жерде район шаарларда жок экен да. Не кылайлы эми? Алып келип неме кылсак да болду кылып. Токтотуп койду. А мөөнөтүн узартсын да. Ош, Жалал-Абад, жалпы ушу туугандардын атынан сиздерден суранабыз. Ушу мөөнөттү 1-2 айга мында узартып бериңиздер. Сиздер менен ар дайым биргебиз. Манас шаарынын мэриясынын алдына чогулган жарандар шаар мэри менен жолугушушту. Жолугушуу учурунда айдоочулар өз көйгөйлөрүн ачык айтып, мыйзамдаштыруу процессинде жаралган кыйынчылыктарын ортого салышты. Мэр жарандарга бул маселе боюнча облус башчысына кайрылуу зарылдыгын түшүндүрүп, ошол эле учурда алардын жазган катын өзү облус башчысына жеткирип берерин билдирди. Мына Өзгөндөн, Каракулжадан, Базар Коргон, Майлы судан келдик деп атпайсыңарбы? Бул маселени Токтогулдан атасыздар. Бул маселени өкүлчүлүк карайт. Силер баягы жок шаардын мэри чыксын, шаардын мэри менен жолугабыз дегениңер үчүн мен чыктым да. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областына ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Кыдырмаевич бар. Текебаев Тилек Кыдырмаевич. Ошонун атына арыз жазасыңар. Анан биз ошол арыздын негизинде биз өкмөткө жолдоп көрөлү. 6 айдын ичинде Жалал-Абад облусунда Армения, Абхазия жана Орусия номерин тагынган жалпы 5241 унаа мыйзамдаштырылды. Бул көрсөткүч чет өлкөлүк номерлүү унааларды каттоо программасынын натыйжалуу жүргөнүн көрсөтөт. Бирок мыйзамдаштырууга жетишпей калган айдоочулар үчүн мөөнөттү узартуу боюнча азырынча эч кандай аракеттер көрүлө элек. Область боюнча 5241 транспорт каражаты, шаар боюнча 2302 транспорт каражаты мыйзамдаштырылды. Азыркы учурда интернет тармактарында чыгып жарандар чыгып атат. Транспорт каражаттары убагында каттап алдык деп. Мен айта кетет элем, 1 апрелден 1 октябрга чейин 6 ай мындай жетиштүү эле убакыт болду. Бирок биздин жарандарыбыз бирок ошо жетишпей калгандар кечирээк
эметип качты да, аракет кылып качты. Ошондуктан мына анча мынча транспорт каражаттары катталбай алган учурлар бар экен. Муну соц тармактардан көрүп атабыз. Булар айта кетет элем, азыркы учурда эч кандай баягы узартуу боюнча легалдаштыруунун бизге көрсөтмө болгон жок. Ушу 6 ай жетиштүү эле болду го деп эсептейм да. Чет өлкөлүк унааларды легалдаштыруу программасы 30 сентябрда аяктады. Мамлекет 2025 жылдын 1 апрелинен тарта Армения, Абхазия жана Орусия номерлүү унааларды каттоо үчүн 6 ай мөөнөт берип, бул убакыт аралыгында Кыргызстан боюнча 30 миңден ашуун автоунаа мыйзамдаштырылган. Маалымдай кетсек, мыйзамдаштырууга жетишпей калган чет элдик номерлүү унааларга карата азырынча эч кандай рейдтик иш-чара же айып пул салынбайт. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.